Борбордук аянт шаардын жүзү. Кандай гана майрамдык кече болбосун дал ушул аянтта өтөт. Жада калса аянтта митинг, пикет да уюштурулуп, айрым жетекчилерди кетиргенде алып келгенде жай болуп эсептелет. Элин көп топтолгон жер болгондуктан шаардын жүзү болуп көрүнөт. СССР убагында 60-70 жылдары курулган аянт бир да жолу капиталдык ремонттон өткөн жок. Бирок ошол жылдан бери миңдеген жетекчилер алмашып, борбордук аянтты оңдоо эч биринин оюна келген эмес. Эми мынтип жергиликтүү бийликтин демилгеси менен Кытай Эл Республикасынын жардамы аркылуу эки тараптуу достуктун мамилесин чыңдоо максатында Ош шаарынын борбордук аянты толук түрдө капиталдык оңдоп түзөөдөн өтмөй болду. Оңдоп түзөө иштерин өз моюнуна алган Кытай тарап эч кандай кайтарымсыз гранттын негизинде оңдоп берерин уадалаган. Учурда иш кызуу жүрүп, аянттын эски асфальты алынып жатат. 2016 жылы Кытай Эл Республикасынын China Road компаниясы менен жолдорду оңдоочу боюнча China Road компаниясы менен биз мындай бир келишим түзгөнбүз. Ошол келишимдин алкагында бүгүн мына биздин борбордук аянт капиталдык ремонттон өтүп атат. Эгерде бул борбордук аянтыбыз капиталдык ремонттон өтүп калса, албетте бул шаардыктар үчүн, шаар үчүн мындай бир жагымдуу көрүнүш болот. Бирок оңдоп түзөө иштери башталганча эле социалдык тармактарда коомчулукта кызуу талкууга түштү. Эгер борбордук аянт кытайлардын жардамы менен оңдолсо, сөзсүз түрдө алар менен бир келишим болгон деген шек саноолор пайда болду. Кытайлар кен байлыктарыбызды талкалап, өзүбүздү карызга батырып, анан жерлерибизге өтөт окшойт. Биз эгемен өлкө деген атыбыз эле бар. Мен да былтыр Кытайдын элчилиги быйыл жашыл чеп менен тосуп алганын көрүп, булар эмнеге маңдайлаш жайгашып алган деп ойлодум эле. Анан бул жерде дагы бир белгилеп кетчү жагдай бар. Бизде мындай бир айтып коет, жакшы накыл кеп бар. Бышкан ашка сынчы көп деп. Мына бир нече күндөн бери ушул борбордук аянтта ремонт иштери башталганына байланыштуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн эмне үчүн Кытайлар менен жасап атасыңар деген суроолор туулуп атат. Мен бул суроого мындай деп жооп берет элем. Бул биринчи кезекте биз шаарга менин милдетим, Ош шаардык мэриянын милдети бул шаарга инвестиция тартуу болуп эсептелет. Тем более бул жасалып аткан жумуш гранттык негизде болуп атат. Бул достук мамиленин, эки тараптуу келишүүнүн негизинде жасалып атат. Ошондуктан мындай бир сынга албастан ушуга бир түшүнүү менен мамиле жасоого мен учурдан пайдаланып чакырып кетет элем. Бирок айрым шаар тургундары терс пикирди колдобойт. Тескерисинче кайсыл өлкө тарабынан оңдолуп жатса да иш Кыргызстанда жүрүп жаткандыгын айтышат. Инвестиция канчалык көп тартылса, мамлекеттин экономикасы ошончолук жогорулайт деген пикирди карманышат. Эми азыркы күндө мына сиз өзүңүз билесиз, Союз таркагандан бери бул биздин площадь аянтчабыз. Мен билгенден бери бул көптөн бери жасалып элек да, өзү негизи. Азыркы күндө Кытайлардан жардам катары эле болду. Бул как грант жардам катары China Road компаниясы жасап атат негизинде. Эми жардам. Бул жерде мен таптакыр эле көңүлүм ток. Жакшынакай асфальт болот бул жерде. Баягы Москванын кызыл аянтындай кылып койсо эмнеси жаман экен. Жасай берсин. Эми алдагы алардан эстеликке калат. Эми бүт чет мамлекеттегилер мындайда аң сезим ушундай коюлган. Баягы эсептегенге, атаганга ар жерде ар бир мамлекетте бир изи бар да. Анын эч жамандыгы жок. Бизде эле Кыргызстандын байлары бир башка мамлекеттерде бир жакшылыктарды жаратып кое берсек боло берет. Ошону Кыргызстанда биз балким мына коңшулаш мамлекеттерде бир жолду салып койдук, мына мынча километрин деп. Аянт 9200 чарчы метр квадрат, жалпы 12 кабат асфальт төшөлөт. Азыр 20га чукул жумушчу күнү-түн иштеп жатат. Оңдоп түзөө иштери 10 майда башталган. 2 ай аралыгында ремонт иштери бүтүп шаардыктарга пайдаланууга берилет. Фероза Ашымбаева, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.